Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз жарманын дагы бир түрүн жасайбыз. Бул ачытылбаган жарма буудайдын талканынан жасалат. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Мен бүгүн 4 литрдей сууга жасайм. Тезирээк болуш үчүн алгач сууну коюп койдум. Суу ысыганча табаны ысытып 40 граммдай куйрук майды эритип алышыбыз керек. Эгер куйрук майды жактырбасаңыз, анда сары май же ак майды эле колдонсок болот. Май эригенден кийин ашыкча калдыктарын алып салабыз дагы. Ысык майга 2 аш кашыктай унду кызарта кууруп алабыз. Бул жол менен 40 граммдай болот. Жакшылап тынбастан аралаштырабыз. Андан кийин сөзсүз түрдө үстүнө муздак суу куюлат. 1,5 литрдей куйдум. Тез-тезден жакшылап бүртүкчөлөрү жок бирдей тегиз абалга жеткенче аралаштырып алабыз. Андан кийин ысып калган сууга куюп, суу кайнай электе талканды кошобуз. Бул жерде 100 грамм буудайдын талканы, жарым чыныдан бир аз көбүрөөк. Жакшылап аралаштырып алабыз. Алгач суюк сезилиши мүмкүн, бирок жарманы кайнатканда жана муздаганда дагы коюулана түшөт. Татымына жараша туз кошобуз. Мен жарым аш кашыктай туз коштум. Эми ортоңку отто кайнап чыккандан кийин 1 сааттай кайнатып, жакшылап жарманы бышырып алабыз. Канчалык көбүрөөк кайнаса, ошончолук даамдуу болот. Жана улам тынбастан аралаштырып турууну дагы унутпаңыздар. Ал эми бүгүнкү жарманы мен сүзмө менен катыктап алууну чечтим. Ал үчүн сүзмөнү даярдап алышыбыз керек. Алдын ала даярдап койсок болот. Бул жерде 1 литр айранга 1 чай кашык туз кошуп, жакшылап аралаштырып, жылытып алышыбыз керек. Кайнап кетпеши керек. Жөн гана отко коюп жылытабыз. Жылуу айранды эми 2-3 кабат марлиге куюп, сарыктырып алабыз. Эгер сүзмө даярдаган калтаңыз болсо, албетте абдан жакшы. Ал эми биз бүгүн мына ушинтип четтерин бириктирип, байлап, сарыктырып коебуз. Жок дегенде 3-4 саатка коюп коебуз. Эгер күн мурун жасап койсоңуз, албетте абдан жакшы болот. Кайнап жаткан жарманы улам аралаштырып, сапырып турууну дагы унутпайбыз. Көбүрөөк суусу бууланып чыгып кетпеш үчүн капкагын дагы жаап койсок болот. Бирок баары бир аз бөлүгү бууланып, жарма азая түшөт. Бышкандан кийин эми бир аз муздаганча коюп коебуз. Сүзмө дагы даяр болду. Мен болжол менен 4 сааттай эле убакыт кармадым. Ошентсе дагы 1 литр айрандан 170 граммдай сүзмө чыкты. Сүзмөнүн сарыккан суусун дагы төкпөйбүз. Бул дагы абдан керектүү, пайдалуу азыктардын бири. Камыр жууруп, нан жасап койсок болот. Алгач сүзмөнү бир аз жарма менен жакшылап эзип алабыз. Андан кийин гана жармага кошуп, жакшылап аралаштырып, муздаткычка толук муздаганча салып коебуз. Ошо менен жармабыз даяр болот. Достор, келиңиздер текшерип көрөбүз. Дал ушундай жол менен сиз дагы жарманы жасап жүргөн болсоңуз, анда комментарийге өзүңүздүн жашаган жериңизди, айылыңызды жаза кетиңиздер. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, мага билдирип коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, комментарий жазып, активдүү болуңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.